Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында пицца даярдайбыз. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Пиццанын камырын жасоо үчүн идишибизге 200 мг жылуу сүт жана 200 мг жылуу суу куябыз. Анын үстүнө 1,5 чай кашык туз, 2 аш кашык кумшекер жана 2 чай кашык ачыткыбызды кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Бетин жаап 5 мүнөткө калтырабыз. Биздин ачыткыбыз бир аз көтөрүлүш керек. Эми аппарабыздын үстүнө 4 аш кашык өсүмдүк майын жана унубузду кошуп, жумшак камыр ыйлайбыз. Мен бул жерде 4 пиццанын курамын көрсөтүп кетем. Эгер сиздерге 2 пицца керек болсо, ошонун жартысын жасасаңыздар болот. Камырыбызды жакшылап ыйлап алган соң, үстүн өсүмдүк майы менен майлап, бетин жаап, жылуу жерге 1 саатка коюп коебуз. Биздин камырыбыз 2 эсе көтөрүлүш керек. Пиццанын салмасын өзүңүздөргө жаккан азыктар менен жасап алсаңыздар болот. Мен бүгүн колбаса менен жасайм. Колбасаны ушундай ичке кылып, тегерекче кылып туурап алдым. Жана помидорду да чукалап туурап алдым. Пиццаны даярдоо үчүн бизге моцарелла сыры керек болот. Мен сырды ушундай теркадан өткүзүп алдым. Мынакей достор, биз пиццабыздын салмасын даярдагыча биздин камырыбыз да көтөрүлүп калды. Ошондой назик, жумшак камыр болуп чыкты. Камырыбызды алып 4 бөлүккө теңдей бөлүп алабыз. Баарын ушинтип тоголоктоп даярдап, үстүн пакет менен жаап, дагы 10 мүнөткө калтырабыз. Пиццанын соусун даярдайбыз. Ал үчүн кетчуп жана майонез керек болот. Экөөсүн теңдей идишибизге салып, жакшылап аралаштырып даярдап алабыз. Тыныккан камырыбызды алып, октоодун жардамы менен жука кылып жайып алабыз. Противенге пергамент кагазын төшөп, камырыбызды салабыз. Үстүнө соусту тегиз кылып жагып чыгабыз. Эми камырыбыздын бетине теркадан өткүзүлгөн сырыбызды тегиздеп салып чыгабыз. Сырдын үстүнө туурап алган помидорубузду жана колбасаларыбызды коюп чыгабыз. Баарын даярдап алган соң 200 градус кызып турган духовкада 10 мүнөт бышырып алабыз. Мынакей достор, 10 мүнөттө менин пиццам ушундай болуп бышып чыкты. Эми мен майда бөлүктөргө кесип алып, үстүнө дагы сырдан себелеп, дагы 5 мүнөткө духовкага коюп аламын. Мынакей достор, биздин пиццабыз даяр. Өтө даамдуу, сыры чоюлчак, тоюмдуу пицца болуп чыкты. Сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Мен менен болгондоруңуздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Менин каналыма тиркелип, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар.